Келе кой, кыргызча үйрөтөйүн. Унутпа, эч качан кайсы жерде жүрсөң да кыргыз тилди унутпа. Кыргызча öğreniyorum. Бүгүн мен түркчө дагы кошуп койдум. Мезгилдер. Биринчи мезгилибиз кыш мезгили, кыш мевсими, декабрь, аралык, январь, ocak, февраль, шубат. Кыш мезгилинде жерлер ак болот, күндөр суук болот, күнгө чагылышып карлар жылтырайт жана көңүлдүү болот. Эмне үчүн экенин карайлы? Ак карлар жана көңүлдүү каникул бар экен. Кийинки мезгилибизди карайлычы. Жаз мезгили, ilkbahar, март, апрель, нисан, май, майыс. Жашыл түс жазында басымдуулук кылат. Күндөр жылуу боло баштады жана жаңы жашоо башталды. Жашыл чөптөр, жылуу күн башталды жана жаңы жашоо канаттууларда бардык жерде башталгансыйт. Үчүнчү мезгилибиз жай мезгили, яз мевсими, июнь, хазиран, июль, темуз, август, аустос. Келгиле жайында ысык көлдө эс алгыла. Мөмө жемиш жейбиз жана ошондой эле жайлоого чыгабыз. Албетте, Кыргызстанда 4 мезгил тең бар. Кандай керемет. Кийинки мезгилибиз эң түшүмдүү күз мезгили. Күз мезгилинде дагы 3 ай бар. Сентябрь, июль, октябрь, эким, ноябрь, касым. Күз мезгилинде өзүңөр билгендей сары түс басымдуу болот жана күн салкын болуп, албетте бизди сүйүнткөн түшүм мол болот. Келиңиздер, кыргыздар меймандос эл болот. Анда эмесе үйгө тапшырма берейин. Албетте, мен кайсы мезгилди жактырам деген темада кичинекей сүрөттө эссесин жазып келгиле. Кыштыбы же сен жазды жактырасыңбы? Балким сен жай мезгилин жактырып көрбө. Балким сен күздү жактырарсың же бардыгын жактырарсың. Анда эмесе алардын сүрөтүн дагы тартып койсоң жакшы болот. Балдар, ушуну менен мен коштошом. Убакыт учкан куш, карагылачы. 4 мезгил бири-бирине алмашып, сааттар чыкылдап, убакыт өтүп жатат. Убакыттан уттурбайлы. Мен бардык жерде, Телеграмда, WhatsApp'та, Instagram'да, Facebook'та силер менен биргемин. Мага жазгыла, байланышкыла, кыргызча үйрөнөлү, эң сонун сабактарды өтөлү жана почтама жазгыла.